ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ve ba'd. Alımlar aytışat, insandın iki tarafında perişteler oturat. Жақшылықты жазуучу периштелер жалаң гана ажыр сооптуу нерсени жазышат. Ал эми жамандыкты жазуучу периштелер мубах сөздөрдү да жана мубах иштерди да жазып коюшат деп айтышат. Мубах дегени кылсаң сооп да жок, кылбасаң күнөө да жок дегени. Жақшылыкты жазуучу периштелер суу бер, тамак алып кел деген мына ушундай мубах сөздөрдү, мубах иштерди жазышпайт. Анткени мындай мубах сөздөр, мындай мубах иштер таразада, амал таразасында эч кандай оорлукту баспайт деп айтышат алымдар. Мындай мубах сөздөрдү, мубах иштерди жамандыкты жазуучу периштелер жазып коет. Андан кийин Аллахтын райымы, фазилети себеп дүйшөмбү күнү же бейшемби күнү кечирилип, пендеден жамандык көтөрүлөт. Эмне үчүн мындай деп айтылса, алымдар жооп берип айтышат. İnsan вактысы insandын пайдасына же зыянына болот. Бекер пайдасыз сөздөр мубах болсо да insandын зыянына болот. Эгер сиз вактыңызды бекер пайдасыз нерселерге сарптабаганыңызда, аны пайдалуу нерсеге сарптаган болор элеңиз. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала көптөгөн орундарда, көптөгөн аяттарда биздин жашоону соодага окшоткон. İnsan соодасына мамиле кылгандай, өмүрүнө, вактысына дал ошондой мамиле кылса, дүйнө жана акыретте жеңишке жетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда көптөгөн хадистеринде биздин жашоону соодага салыштырган. Соодагерге караңыз. Соодагер соодасына кандай мамиле кылат? Ал соодасынан пайда табуу үчүн, акчасыны айландыруу үчүн бир тыйынын текке кетирбейт. Пайда тапканга аракет жасайт. Мына ошондуктан биз дагы вактыбызды бекер кетирбей, ушул вактыбызда дүйнө жана акыретте бактылуу болуу үчүн пайда тапканга, жакшы иштерди жасап калганга аракет кылуубуз керек. Анткени ал-вакту кас-сайфи. Вакыт кылыч сыяктуу дейилет. Эгер сен вакытты кеспесең, вакыт сени кесип кетет дейт. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде вакыт менен анттаган. Аллах Таала анттаган нерсе эң маанилүү нерсе. Вала аср, заманга ант, доорго ант деп айткан. Мына ошондуктан биздин жашообузда вакыт эң маанилүү нерсе. Анткени вакыт биздин өмүр эмеспи? Wallahu a'lam. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.